Саламатсыңарбы, кымбаттуу телекөрөрмандар. Кайрадан сиздер менен жолугушуп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз сөз түркүмдөрү, анын ичинен зат атоочко токтолмокчубуз. Сөз түркүмдөрү. Сөз түркүмдөрү маани берүүчү сөз түркүмдөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызматчы сөз түркүмдөрү болуп бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү кайсылар кирет? Зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрүнө болсо туурандуу сөздөр, анан сырдык сөздөр кирет экен. Кызматчы сөздөргө жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөр. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү же мааниси жагынан бөлүнбөй турган грамматикалык форма морфема деп аталат экен. Деги эле сөз түркүмдөрү баардыгы биригип келип морфология деген кыргыз тил илиминин бир бөлүгүнө келип биригерин билебиз. Ошонун биринчиси болгон, ошол сөз түркүмдөрүнүн бирөө болгон зат атоош жөнүндө токтолмокчубуз. Зат атоош деген эмне? Зат атоош дегенибиз. Заттын атын же заттык түшүнүктү билдирип, жөндөмө, сан жана таандык мүчөлөрү боюнча өзгөргөн жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берген сөздөр зат атооштор деп аталат экен. Эми бул зат атооштор өзүңөргө белгилүү энчилүү жана жалпы аттар болуп бөлүнөт экен дагы. Энчилүү аттар кайсылар, жалпы аттар кайсылар экен, ушуга токтолот экенбиз. Энчилүү аттар ар бир затка энчиленип коюлган аттар энчилүү аттар деп аталат экен. Аларга кишилердин, шаарлардын, тоолордун, океандын, мекеменин, чыгарманын аттары, айванаттардын аттары жана башкалар кирет экен дагы, дайыма баш тамга менен башталып жазылат экен. Мына мисалы: Ысык көл, Тянь-Шань, Ак куула, Гүлсарат романы, Бишкек шаары, Кыргыз руху газетасы, Комсомолдук чындык газетасы дейт. Ал эми жалпы аттарга бир түрдүү заттарга жалпы жонунан билинет экен. Башкача айтканда, жалпы айтылат экен дагы, заттарга жалпы айтылат экен. Мисалы: токой. Кайсы токой экенбиз? Жалпы токой. Суу, суулардын ичинен ичке суу, чоң суу деп бөлүнүп кетип атпайбы? Жалпы айтылат экен. Таш, мектеп, шаар, адам, булар болсо жалпы аттар болуп эсептелинет экен. Эми ошо жанагы биз айтылып өткөн энчилүү аттардын жазылышына келип токтолот экенбиз биринчи. Энчилүү аттар адамдарга берилет, атасынын аты жазылат, фамилиясы жазылат. Жазылган сөздөрдөн же сөз айкашынан тургандыгына карабастан ар бири тең баш тамга менен башталып жазылат экен. Мисалы: Болот, Кубаныч, Курманбек, Аманбай, Эсен Саматович, Айсулуу Туратовна Токтомушева дейт, көрдүңөрбү? Ар бир сөздөрдөн турса дагы, сөз айкаштарынан турса дагы адамдын аттары баардыгы сөз баш тамгалардан башталып жазылат экен. Андан кийин өз атынан тышкары дагы, ар бир адамга өз атынан тышкары дагы бир псевдоним же болбосо лакап аттар коюлат адамдарга. Же жашыруун аттар коюлат. Мындай учурда энчилүү аттар эки сөздөн турса да, арасына эч белги коюлбастан бөлөк-бөлөк жазылат дагы, экөө тең баш тамга менен башталып жазылат экен. Мисалы: Тоголок молдо. Бул атактуу жазгыч акын. Алтоконбаевдин өзүнүн псевдоними бар, Балка деген. Мына ушу Балка дагы, Молдо Кылыч дагы, Молдо Нияз дагы, булардын баардыгы баш тамга менен башталып жазылат экен. Энчилүү аттардын жазылышы дейт. Бул адамдардан бөлөк дагы, бул айвандарга дагы энчилүү аттар коюлат экен. Бул айвандарга коюлган сөздөр же болбосо сөз айкаштары баш тамга менен башталып жазылат экен. Эки сөздөн турса дагы. Мисалчы: Ак жол, Ак куула, Алгыра, Койгүрөң, Тайтору, Тоотору, Желмаян, Бөрү басар, Жолборс, Учар, Тойбос жана башка. Андан кийинки географиялык аттарда жер суунун аттары бар. Калк орношкон пункттардын, көчөлөрдүн аттары, айылдардын аттары, шаарлардын аттары, булардын баардыгы баш тамга менен башталып жазылат экен. Алай, Арка, Арчалуу, Баткен, Боом, Гүлчө, Кабак, Орток, Өрүктүү, Тамга, Сүлүктүү, Талас, Чүй, Нарын, Кемин, Өрнөк жана башка. Кийинки токтоло турганыбыз Кыргызстандын территориясында эки же андан ашык сөздөн турган татаал географиялык аттар бар.
алардын арасына дефис коюлуп, ар бирөө баштамга менен башталып жазылат. Мисалы, ак булуң деген бар, ак бура деген бар, ат башы, жети өгүз, ири суу, кичи кызыл суу, корумду төр, чоң ак суу, ысык көл, жалал абад деген сыяктуу. Булар бир сөздөн турса дагы, эки сөздөн турган сөз айкашынан турса дагы ар бир сөзү баштамга менен башталып жазылат экен. Андан кийин Кыргызстандын территориясынан тышкары турган төмөнкү географиялык аттар кыргызча айтылыш боюнча жазылат экен. Мисалы, Сырдарья, Амударья, Кокон, Маргалаң, Алматы, Самарканд, Ташкент жана башка. Кийинкиси зарылдыгына карабай Кыргызстандын территориясынан ар бир географиялык аттардын орусчадан которула алышына жол берилет экен. Мисалы, Ак деңиз, Кара деңиз, Рига булуңу, Онега көлү, Курил аралдары, Инд океаны деген сыяктуу. Астрономиялык аттар да баштамга менен башталып жазылат экен. Марс, Чолпон, Күн, Жер, Ай жана башка. Ал эми жер суунун атынан алынган колхоз совхоздун аттары, же болбосо ишканалардын аттары тырмакча алынып жазылат экен. Тырмакча алынып баштамга менен башталып жазылат экен. Шамшы айылы, Алга айылы, Жаңы жер айылы деген сыяктуу. Эгер айылдын, мектептин аттары адамдын атынан коюлса, тырмакча алынбай эле жазылат экен. Токтон Алиев атындагы айыл, Фрунзе заводу, Манас кыштагы деген сыяктуу. Китептердин, журналдардын аттары тырмакчага алынып баштамга менен. Эгер эки сөз тең энчүлүү ат болсо, эки сөз тең баштамга менен жазылат экен. Мисалы үчүн, чыгарманын аты тырмакчага алынды. Каныбек романы. Кыргыз туусу газетасы. Кыргыз туусу тырмакча алынды, байкагыла мына. Ала тоо журналы. Ала тоо тырмакча алынып баштамга менен башталды. Россия кинотеатры. Көрдүңөрбү? Ал эми чет элдик партиялык, өкмөттүк, профсоюздук жогорку мектептер менен уюмдардын наамдары да баштамга менен башталат экен. Мисалы үчүн, Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы дейт, Кыргыз Республикасынын президенти, Кытай Эл Республикасы дейт, Жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку соту деген сыяктуу. Казак Республикасы, Өзбек Республикасы дейт. Булар дагы ушул ар бир өлкөнүн аты, өлкөнү тастыктап турган республикабы, кайсы уюмдар экендигин, уюмдардын аттары да баштамга менен жазылат экен. Энчиленип айтылган тарыхый окуялардын аттары дагы биринчи, экинчи сөздөрү баштамга менен жазылат экен. Мисалы үчүн, Улуу Октябрь социалисттик революциясы, Улуу ата мекендик согуш дейт. Булар тарыхый окуялардын аттарынын биринчи, экинчи сөздөрү дагы баштамга менен башталып жазылат экен. Демек, мындай экен да балдар, бул энчүлүү аттардын жазылышына жалпы токтолдук. Эми ушул эле энчүлүү зат атооштор же жалпы зат атооштордун баардыгы биригип келип, ошо сөз түркүмдөрүнүн ичинен жалпы зат атоочко кирерин биз билдик. Зат атоош дегенибиз бул түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп болушу мүмкүн экен балдар. Жөнөкөй болсо бир гана сөздөн турат экен дагы, ал эми татаалы эки сөздөн туруп бир маанини түшүндүрөт экен. Жанагыдай эле башында айтканыбыздай, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп бере берет экен. Андан кийин зат атоош дегенибиз мындай экен да балдар. Зат атооштун өзүнүн категориялары экен, же болбосо зат атоочко тиешелүү өзүнүн касиеттери бар экен. Биринчи, зат атооштор жакталат экен. Зат атооштор жакталат экен. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак деген бар. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Ошол үчүнчү жак боюнча жакталат экен. Мисалы үчүн, окуучу же болбосо мугалим дей турган болсок, биринчи жак мен окуучумун, экинчи жак сен окуучусуң, сылык түрү бар экен, сиз окуучусуз. Үчүнчү жак ал окуучу. Мына биринчи жактын мүчөсү мын, мин, мун, мүн. Экинчи жактын мүчөсү сың, сиң, суң, сүң. Ал эми экинчи жактын сылык түрү сыз, сиз, суз, сүз. Үчүнчү жак с, т. Ал эми ушул эле жекелик зат атооштун жакталышынын жекелик саны жөнүндө сөз кылсак, азыр көптүк санын карайбыз. Биринчи жак биз окуучубуз. Силер окуучусуңар. Алар окуучусуздар дейт. Карасаңар, биринчи жактын мүчөсү біз,
биз, буз, бүз. Экинчи жактын мүчөсү сыңар, сиңер, суңар, сүңөр. Ал эми үчүнчү жактыкы болсо сыздар, сиздер, суздар, сүздөр дейт. Булар деген зат атооштор жакталат деген сөз экен да. Ал эми ошол эле зат атооштун жекелик зат атоош жекелик түрдө да жолугат экен, анан көптүк түрүндө да жолугат экен. Башкача айтканда, зат атооштор жекелик жана көптүк санда айтылат, көптүк маанини лар мүчөсү уюштурат экен. Лар мүчөсү биз билгендей 12 түрдө өзгөрөт экен. Мисалы, алма, алмалар, өзөн, өзөндөр. Алма десе бир гана алманы түшүндүк, алмалар десе көп алмаларды түшүндүк. Бул көптүк саны. Лар мүчөсү бул анын көп экенин түшүндүрдү да. Өзөн, өзөндөр, китеп, китептер. Биринчисинде лар мүчөсү уюштурду, анан дөр мүчөсү уюштурду, анан тер мүчөсү уюштурду. Бул кээ бир учурларда бул лар мүчөсүз эле, лар мүчөсүнүн жардамысыз эле көптүк маанини билдирип турат экен. Мисалы, чөп чабылды. Чөп чабылды. Чөптөр чабылды деген жок да, чөп чабылды деп атат. Эгин орулду деп атат. Эгиндер орулду деген жок. Эгин орулду деп атат. Бул жерде лар мүчөсү уланбай туруп эле көптүк маанини билгизип атат. Мал жайлоого чыгарылды дейт. Малдар жайлоого чыгарылды деген жок. Мал жайлоого чыгарылды деп атат. Демек, бул зат атооштордун жекелик жана көптүк санда боло тургандыгына биз токтолуп өттүк. Ошондой эле бул энчилүү аттардын жазылышына дагы бир жолу кайрылып көрсөк, бул белгилүү даталар, майрамдардын аттарынын биринчи сөзү баш тамга менен жазылат экен. Мисалы үчүн, аялдардын эл аралык майрамы дей турган болсок, эң биринчи сөзү аялдардын деген сөз баш тамга менен башталып жазылат экен. Жеңиш күнү, улуу жеңиш күнү дей турган болсок, жеңиш күнү же болбосо жеңиш күнү дей турган болсок, бул сөздүн биринчи сөзү. Жеңиш күнү деген сөз айкашы болсо, бул биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылат экен. Ал эми дагы эле ошондой эле да, жаңы жыл дегенди карап көрөлү. Бул белгилүү дата болгондуктан ошол сөздүн биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылды. Космонавтика күнү дейт. Мугалимдер күнү, билим майрамы дейт. Бул келтирилген мисалдардын бардыгында биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылды. Эгерде татаал энчилүү аттардын биринчи сөзү иреттик санатооштордон болуп, цифра менен жазылса, экинчи сөзү баш тамга менен башталып жазылат экен. Мисалы үчүн, биринчи сөзү 1 май, биринчи деген цифра менен жазылып атат дагы, экинчиси баш тамга менен башталып жазылып атат. 8 март, 9 май, 23 февраль деген сыяктуу. Анан министерстволордун, партиялык жана коомдук уюмдардын, ар түрдүү мекемелердин, окуу жайлардын биринчи сөзү дагы, анын составында кошо айтылган энчилүү аттар дагы баш тамга менен башталып жазылат экен. Мисалы үчүн, Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети деген сыяктуу. Булар бул энчилүү жана жалпы аттардын жазылышына келип кирет экен. Биз жогоруда балдар, бул сөз түркүмдөрүнөн тышкарыда сөз түркүмдөрү зат атоошту энчилүү жалпы аттардын жазылышын өттүк. Мына энчилүү аттардын, жер суу аттарынын, адам аттарынын жазылышын өттүк. Андан кийин жакталышы, анан жекелик жана көптүк саны боюнча өзгөрүшүн айттык. Бул дагы бир кеп кыла турган нерсе, кыргыз тилинде 6 жөндөмү бар. Биринчиси атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч ким? Биз зат атоош жөнүндө кеп кылып аткандан кийин зат атоошту мисал келтиришибиз керек да. Мисалы үчүн, окуучу деп коелу. Илик кимдин? Силер башталгыч мектепте окуп келгенсиңер. Кыргыз тилинде канча жөндөмү бар? 6 жөндөмү бар экен. Алар кандай суроолорго жооп берерин силер билесиңер. Экинчи, илик кимдин деген суроого жооп берди дагы, окуучунун деген суроого жооп берди. Барыш кимге? Окуучуга.
окуучуга. Табыш кимди? Кимди? Окуучуну. Окуучуну. Жатыш кимде? Кимде? Окуучуда. Окуучуда. Андан кийин чыгыш кимден? Кимден? Окуучудан. Балдар, биз бул жерде биз жөнөкөй гана зат атоош жөнүндө кеп кылдык. Жөнөкөй гана. Бул зат атооштун жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөрүн билесиңер, энчилүү жана жалпы ат болуп бөлүнөрүн билесиңер, абстрактуу жана конкреттүү болуп бөлүнөрүн билесиңер. Мына ошол биз силерге оңоюраак болсун үчүн биз жөнөкөй гана окуучу деген сөз менен силерге бул жөндөмөлөр жөнүндө түшүндүрүп атабыз. Бул зат атооштун эң бир үчүнчү категориясы, эң маанилүү категориясы, биринчиси жакталса, экинчи көптүк жекелик сан боюнча өзгөрсө, үчүнчү жөндөөлөт деген зат атоош, жөндөөлөт деген категорияны силерге түшүндүрүп берип атам да. Окуучу деген жөнөкөй зат атооч, татаал зат атооч кылсак дагы жөндөөлөт, энчилүү зат атооштор да жөндөөлөт экен, жалпы зат атооштор да жөндөөлөт экен, ал эми жанагы абстрактуу жана конкреттүү зат атооштор да жөндөөлөт экен. Мисалы үчүн силерде мындай суроо болуп калышы мүмкүн да, балдар. Мындай заттын атын билдирип ким эмне деген суроого жооп берет деп атпайбызбы? Ким эмне? Мугалим, ким окуучу, ким ата, эне, апа, ким деген суроолорго жооп берип атат. Ал эми аба, ата мекен дей турган болсок, ал конкреттүү нерсе эмес болуп атпайбы? Колго кармай турган нерселер болбой атат. Ошон үчүн жана биз аягында айтып атпайбы, конкреттүү зат атоош жана абстрактуу зат атоош дей турган болсок, конкреттүү нерселер, мисалы үчүн калемче колго кармалып атат. Бул жаза турган калемчелердин баардыгы колго кармалып атат. Булар конкреттүү зат атооштор. Эмне деген суроого жооп берип атат. Ал эми абстрактуу болсо, мындай ой сезим менен эле, ойлоо менен эле бир ким эмне деген суроого жооп бере турган зат атооштор бар. Ата мекен, ата журт, аң сезим, ойлоо, ой деп коебуз, ойду конкреттүү түрдө кармай албайбыз. Эмне деген сөз? Сезим деп коебуз. Эмне? Сезим. Сүйүү деп коебуз. Булардын баардыгы абстрактуу зат атоочко кирет экен. Мына ошол зат атооштор жакталат экен. Ошол зат атооштор жекелик жана көптүк санда өзгөрөт экен. Ошол зат атооштор жөндөмө мүчөлөр боюнча өзгөрөт экен. Бүгүн силер менен балдар энчилүү жана жалпы аттардын жазылыштары жөнүндө токтолдук жана зат атооштордун эң негизги категориялары болгон, белгилери болгон жакталышына, жекелик көптүк саны боюнча өзгөрүшүнө жана жөндөөлүшүнө токтолдук. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Кийинки сабакка чейин жолуккуча саламатта туруңуздар.